Turmuş tirичилик коопсуздугунун негиздери. Сабактын темасы. Этият бол. Кыш мезгилиндеги коопсуздуктар жөнүндө кеңири маалымат алалы. Балдар, кышында ар кандай коопсуздуктар болушу мүмкүн. Өзүбүз эрежени сактоо менен коопсуздуктардын эрежелерин үйрөнүүгө тийишпиз. Балдар, кышында муз тоңуп калганда муздун үстүндө ойноодо дагы коопсуздукту билүүбүз керек. Муз жарылып кетип, суунун алдына түшүп кетишиңер мүмкүн. Тайгаланып жыгылып, машинанын алдына кирип кетишиңер мүмкүн. Тайгалак жолдо балдар эле эмес, кары адамдар дагы тайгаланып жыгылат. Мындай коопсуздуктарда балдар, карыларга жардам беришиңер керек. Салаңдап тоңгон муз. Бул чоң үйлөрдө, чоң мекемелердин крышаларына муздар тоңуп калат. Ошол салаңдап турган музду биз алып, оозубузга салып жебешибиз керек. Жанына ойнобош керек. Башыңарга кокус түшүп кетсе, башыңар ооруйт. Же дагы ар кандай жаракаттарды алышыңар мүмкүн. Бир гана кышында эмес, бул коопсуздуктарды үй ичинде дагы сакташыбыз керек. Үтүктү сайып коюп унутуп калбаш керек. Үтүктү сайып алып кармабашыңар керек. Дары-дармектерди эне атасынын уруксатысы жок ичүүгө болбойт. Өз алдыңарча дары-дармек колдонбогула. Андан бөлөк дагы балдар, машина өтүүчү жолго ролик теп, велосипед теп, топ менен ойноп, машинанын жолун тороого да такыр болбойт. Машиналар өтүүчү жайга топ ойноп, башка нерселерди жасап, машиналарга тоскоолдук кылганга да тыюу салынат. Бийик үйлөрдүн терезесине чыгып алып, отуруп, ал жактан да ойноп, жерди карап салаңдасаңар дагы бул кулап кетиши мүмкүн. Жеке эле үйдө эмес, ойноочу аянттарда дагы, селкинчек тепкенде дагы, качеля тепкенде коопсуздукту сактабасаңар, өзүңөргө зыян, буту колуңар сынышы мүмкүн, жаракат алышыңар мүмкүн. Этаж үйлөргө барганда, балкондон эч качан сүйлөшпөгүлө, балкондон бир нерсени алам дебегиле, балконго чыкпагыла, учуп кетишиңер мүмкүн. Столдун үстүндө кайнап аткан чай болобу, тамак болобу, аны дагы этияттык менен пайдаланып, эрежени сактап, тамактанууга көңүл бургула. Кышкысын балдар, муздак карды жегенге дагы болбойт. Крышаларда салаңдап турган музду алып эч качан жебегиле. Тамагыңар ооруйт, ар кандай микробдор жугушу мүмкүн. Машина өтүүчү жолдо эч качан муз теппегиле, чана теппегиле, велосипед, ролик тепкенге болбойт, тыюу салынат. Машинанын өтүүчү жолунда светофорду карабастан, өз алдыңарча пешеходу жок жерден өтүүгө дагы тыюу салынат. Мына балдар, коопсуздук эрежелеринин бир топ бөлүгүн тааныштык. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат.